Ошол 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөдү, момча канча деген депутаттар отурат, ошолордун баарынын убактысын алып атат да. Өзүнүн жеке маселесин, өзүнүн Фейсбугу барбы, прямой эфири барбы, ошол жерге чыгып алып кайрылсын да. Бул жерге чыгып алып, эми баягы мамлекет үчүн мыйзам жазып атам. Ошол мамлекет үчүн мондай жаңы бир проект алып келдим деп эмеге чыгарып алып айтса, макул дейт элек. Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса, анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып, ошол Ысык көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн немесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып, андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн чыр чатагын бизге кереги да жок. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жап-жаш болуп алып, Эрулан эки колун чөнтөгүнө салып алып, элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жол эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүң чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алганын баарын.